Assalamu алейкум туугандар. Бүгүнкү биздин экинчи сабак видеобузда балансты кантип пополнение кылуу, балансты кантип толуктоо жөнүндө болмокчу. Үстүдө, экрандын эң үстүндө сол жак бетинде вот адамдын зөлөкөсүндөгү профиль турат. Ошол профилге басасыздар. Ошол профилдин оң жак бетинде пополнение баланса деген турат. Ошол пополнение балансага басасыздар. Анан ылдый жактан карта деген жерде эң биринчиде турган Visa MasterCardга басасыздар. Бул жерден канча суммага пополнение кыласыздар, өзүңүздөрдүн суммаңыздарды жазасыздар. Мен азыр $5 пополнение кылайын. Промокодду удалить салсаңыздар болот. Эгер $50 ашык толтура турган болсоңуздар, промокодду өчүрбөсөңүздөр, сиздердин балансыңыздардын үстүнө бонус кылып $25 же $50 кошуп берет. Мен $5 толтуруп жатканыма байланыштуу мага промокод иштебейт, андыктан промокодду удалить этип коем. Болду, продолжить дегенде басабыз ылдый жактагы. Бул жерден эң биринчи Pay with Card дегенге киребиз. Бул жерден эң биринчи карт number деген жерге картанын номерин жазасыздар. Менин номерим картанын 16 цифра номерин жазасыздар. CV деген жерге картанын артында ак полосканын жанында 3 цифра турат, ошону жазасыздар. Анан ылдыйкы полосага картанын датасын жазасыздар. 16 цифранын алдында, картаңыздардын 16 цифра жазылгандан алдында кайсыл айда, кайсыл датада картаңыздар берилген. Ой, то есть срогу бүтөт. Ошону жазасыздар. Все. Pay USD 5 дегенди басабыз. Анан сиздерге номериңиздерге сообщение келип түшөт. Картаңыздар байланган номер, картага байланган номерге сообщение келип түшөт. Ошол жерден сиздер кодду жазасыздар. 90-31-28. 90-31-28. 5 USD деп келди. Уже менде пополнение болуп калды. $5.91. 91 цент менде бар болчу мурун. Болду. Ушул баланс менен эми торговляга кирише баштаса болот. Торговляга киришиш үчүн профилге кайра басасыздар. Биринчидеги торговля дегенге киресиздер. Быстрая торговля, реальный счет дегенге басасыздар. Торговля тууралуу кийинки сабактан көрө аласыздар. YouTube каналга катталыңыздар, жана ошондой эле лайк басканды унутпайбыз туугандар.